9-дан 34 мүнөттүккө каммалы ардактуу телекөрүүчүлөр таңкы пирамида өз ишин алга карай улантат. Бизде кадырлуу кызыктуу конокторубуз келип калган учуру тааныштырып Аябай өтсөк. кызыктуу коноктор келип кетүүдө. Мына ошондой коноктордун дагы бири көптөгөн эл аралык музыкалык сынактардын жеңүүчүсү Адилет Азимов. Ырчы мырза бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң салам. Көрүп жаткан көрөрмандарга деле кутман таңыңыздар менен. Ушул келип калдык ушинтип. Эртең менен кандай кыйналбай эле турасызбы? Таң кандай башталды? Билбейм, ар кимге ар кандай окшойт, бирок көбүнчөсү эле баягы эми ырчылар деп айтсам, көбүнчөсү биз түндө билбейм, үйкүдөй болуп түн ичинде бир жумуш башталат да. 5-те жаткан болчумун, анан кийин азыр кечинде шишип келип калдык. Кечирим сурайбыз. Жакшы. Адилет мырза, чыгармачылыкка кайрылып келели, чү дегенде эле. Кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз бизге? Азыр жаңылык жок. Бирок буюрса мынакей Гүлнур эже менен Гүлнур Сатылганова эжекебиз менен клип тартылып бүттү жакында. Анан азыркы учурда монтаж болуп атат. 1-2-3 күндүн ичинде буюрса бүтөт деп ойлойм. Бул Гүлнур Сатылганова эжекебиз менен ырдаган үчүн мен абдан кубанам, анткени бул эже менен ар ким эле дуэт ырдай бербейт да. Анан кийин кички кезимде мындай көрүп ырларын угуп, ушул эже менен дуэт ырдап койсом, чоңойгондо аябай сүйүнмөкмүн, мындай мен ушул баягы эме кыялдарым орундалды деп айтсам болот да. Анан дагы жаңылыктар эми буюрса көп сынактар күтүп жатат деп ойлойм. Азыр мен 24 жаштамын. Бир 30 жашка чейин конкурстарга чейин катышсам, мен бир 3-4 конкурс бар да. Ошол 3-4 конкурстун баарына катышып, Кудайым буйругу менен утуп калсам, ошол жакта ошол голос деп айтса болот, анан кийин Новая волна, Славянский базар, Витязь. Ошолорго буюрса катышкандан кийин анан конкурстун эмесин жыйынтыктаса деле болуп калат окшойт. Ошол убакта мен 30га деле чыгып калам окшойт деп айтсам болот. Ошол буюрса ошондой кыялдар деле бар. Ошо дуэт жөнүндө айтып кеттиңиз. Ал эми ошол дуэтке ким сунуштады чогуу ырдагы? Өзүңүз айткандай жана бул Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова эжеке менен баары эле кыялданат. Ырдаган, ооба. Негизи бул мен ошол бир жолу биз биринчи жолу баягы дүйнө эмелер оюндар болбоду беле? Көчмөндөр оюнчу биринчиси жана мындай өтө масштабдуу болгон жокко. Анан кийин ошондо биз Рух Ордодо эме концертте выступать эткенбиз да. Анан кийин ошол жактан Гүлнур эже экөөбүз мен эртеси күнү пляжда көлдүн жээгинде басып баратсам, Гүлнур эже деле ошол жакта экен. Анан Гүлнур эже менен сүйлөшүп кеттик. Айттым, ушул Гүлнур эже сиз менен дуэт ырдасам, сиз ырдайсызбы мен менен десем, ой, конечно, кантип ырдабайм, мен деле ар ким менен ырдабайм деди да. Мына Мирбек менен ырдагам деди, Атабеков менен, Омар менен. Мындай балдарданчы, жаш балдардан, жаңы чыккан балдар. Анан кийин ошол экөө менен ырдагам, анан клип менен эч ким тарта элекмин бирок деди да. Анан кийин анда ушул ыр таап келсем, ошол ырды клиби менен тарттырбайлыбы десем, анда давай деди. Ошол анан ырды Чыңгыз Турдубеков деген обончу бар. Ошол ырды болсочу деген аттуу ырды берди. Анан кийин Гүлнур эжеге барып угушсам, ой, абдан жакты мага бул ырды. Анан клипти Гүлнур эже өзү көтөрдү. Клип эң алдыңкы сапаттуу камералар менен тартылды. Анан кийин ойлойм, Кудайым буйрса жакшы мындай баягы архивде кала турган клиптердин бири болду деп ойлойм да. Анткени бул жашоо жөнүндө да, жашоодо жаман нерсе болбосочу мындай деген эмеси ушундай да, маанисичи. Анан кийин жаман жакшыларды көрсөттүк бул клиптечи. Бир эле клипте 3 окуя болот да.
Анан кийин буюрса кызыктуу болот деп ойлойм. Биз качан көрө алабыз аны? Буюрса бир 3 күндөн кийин баягы монтаж бүтсө, анан кийин биз көрүп ушул кадрлары окшошсо дегенде жакса, анан кийин эксклюзив кылып беребиз да. Эксклюзив болуп туруп, өзүңүздөр көрө алсаңыздар болот. Анан сиздерге деле алып келип беребиз. Күтөбүз. Сөзсүз түрдө күтөбүз. WhatsApp'тан келген Ардактуу каттар бар экен. телегөрүүчүлөр, эгер сиздер биздин музыкалык коногубузга суроо узатам же болбосо жөн гана каалоо тилек айтам деген болсоңуз, экранда турган биздин WhatsApp каналыбыз аркылуу кат жолдоңуздар. Мына ошондой келген каттарды биз четинен тааныштырсак, аягы 21 менен аяктаган абонент Адилет мырза, мен сиздин талантыңызды аябай баалайм. Мага Ай булбулум деген ырыңызды ырдап берип коюңузчу. Рахмат дейт. Адилет мырзаны эфирдин жүрүшүндө дагы сөзсүз түрдө ырдатабыз. Адилет мырза, негизи бүгүнкү темага кайрылып келсек, бүгүн сүрөткө түшүү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Селфи. Биз мырзалар айымдардан айырмаланып сүрөткө азыраак түшөбүз. Негизи сиз өзүңүз сүрөткө түшкөнү жактырасызбы? Жок, мен буга кошулбайм. Азыркы учурда мырзалардан көпкө түшөт. Мен аны жакшы билем, Instagram баракчаларында. Мен эми билбейм, өзүн жакшы көргөн адам бул сүрөткө түшкөндү жакшы көрөт деп ойлойм. Негизи ушинтип коет го бизде. Анан көп бир эми чындык айтканда, сиздин деле сөзүңүзгө кошулам. Мен баягы кыздар менен түшүп калсаң арасындачы, тааныш дос, анан кийин бир 7-8 жолу тартат да. Бир эле сүрөт 7-8 жолу тартат, анан кийин мындай биз мынтип калган нерсени мындай заливать ете берет да, Инстаграмга там өзүнүн баракчасына бүт, Facebook жак полный мындай сурабайт деле. Анан кийин биз телефонубузга тартылып калса, анан вроде жакшы эле, мындай монтип, мондай эмелер жок да мындай. Анан кийин бардыгы эле жакшынакай турат. Жок, мен биякта анча эмес экен, удали деп. Короче, еще прям бир күндө 15 жолу чалгандан анан койчу, ёмо, кутулайынчы шудан деп туруп жик удалить баштайсың да. Ошондуктан биз мына ага өтө эметпейбиз да. Эми чересчур страшный сүрөт болсо, эми анан айтасың, удалить этпей койчу. Ал сир болбосо бир күндө канча жолу селфи кыласыз? Кээ бирде селфи деле кылбай калам. Кээдечи. Анан мындай интересный моменттерде селфи кыласың да. Анан жөн эле үнтүп эле кетип алам. Селфи вообще мындай кызыгы жок да элгечи. Биз деген мындай көбүнчөсү мындай өзүңдү ойлобойсуң да. Мындай бир жакка барсаң, ушул жактан түшүп коюш керек, селфи түшүп коюш керек, эл көрүш керек. Ушул жакта жүргөнүмдү көрүш керек. Анан бир нерсени эле бизде жашообузда бир нерсе эле кайталана берсе, анан кийин аны сүрөт кайра Инстаграмга киргизе берсең, көргөндөр деле эмне мындай жашоосу аябай не интересный го. Эмне бул сүрөттөрдү киргизип атат, деп туруп анан даже отписка деле кылып кетет. Ошондуктан мен ойлойм, кызыктуу, жакшы. Ал селфи үчүн адамдар, канча адамдар азыр өлүп деле калып атат го. Мен ошо YouTube'дан көргөн болчумун, селфи кылып атып, там поезд анан сүзүп кетет, анан канча эмеден учуп кетип, кулап кетип, ушундай жаман окуялар деле болот экен. Ал жаман экен ал жагы делечи. Ал социалдык тармактар жөнүндө сөз кылып кеттик го. Сиз Instagram, азыркы учурда ачык айрым эле Instagramда подписчиктер жарыш жүрүп жатат. Подписчиктер үчүн гонка деп айтсак болот. Анан ушул сиз жарышка катышасызбы ушул? Жок, мен жарышка катышпайм, анткени мен подписчигим аз деп эле ойлойм. Мен буйруктан ал. Эми буйруса балким подписчигим көбөйүп кетет. Аябай, мен ойлойм, бул меники деле башталат го, где-то бир 100K'дан кийин уже башталып, анан дагы бирок өзү негизи 100K'дан кийин өзү эле көбөйүп кетет го деп ойлойм. Түшүнүктүү. Адилет мырза, бул жакка бизге WhatsApp аркылуу аябагандай сизден ырдап берүүнү суранган каттар көп келүүдө. Сизден биздин телегөрүүчүлөрдүн суроосун четте калтырбай, сизден бир жагымдуу музыкалык чыгарма сураналы, бизге кайсыл ырды аткарып бересиз? Ошол жана Ай булбулумду суранды, ошол Ай булбулумду ырдап берейин. Мындай бар го, кээ бирки деп айтпайын, эми мындай
мен ачык айта берем да, мен ошон үчүн көп баягы шоу бизнесте көп кээ адамдар жаман көрөт. Түз эфирге чакырышпайт деңиз. Жок, түз эфирге чакырышат. Ошол түз эфирде мен айтам да ар дайымчы. Келе калып Түз эфирдин ушунусу жакшы да. таң атпай келе деп туруп ырдашат го анан. Аттарын айтпай эле койт. Ай булубулум, көңүлү бактын башында. Ай булубулум, көңүлү бактын башында. Жан эргетип сайрап кубат берет, мукам үнүн актанда. Жан эргетип сайрап кубат берет, мукам үнүн актанда. Ай булубулум, күндөр өтөт таң атат. Ай булубулум, күндөр өтөт таң атат. Ырларыңдан сенин көңүл эргип сагынычым таратат. Ырларыңдан сенин көңүл эргип сагынычым таратат. Ай булбулум, ай деп бүтүрүп эле коет. Араласыз, баракелде. Батырхан, Бизге WhatsApp аркылуу келген көптөгөн каалоо тилектер келүүдө, биз четинен окуп берсек. Адилет мырза, ишиңизге ийгилик каалайм, ден соолугуңуз чын болсун, биз сизди сыйлайбыз деп Гүлгакы Уулзада дейт. Аягы 700 менен аяктаган абоненттен келиптир. Адилет мырза, мен азыркы сиз аткарган чыгарма жөнүндө сурагым келип турат. Бул Ай булбулум чыгармасы кимге таандык? Бул эч кимге таандык эмес, элдик бул. Элдикер, Элдикер. Анан текстин оңдогонбуз. Чыңгыз Турдубеков деген досум оңдоп берген. Кичине анткени текст түшүнүш айрылып, бул деген аябай эскер да, ошондуктан ошон үчүн ичине оңдош керек болгон да, ошон үчүн оңдоп анан чыгардык. Жогоруда дуэт жөнүндө да сөз кылып өттүк, ама биз билишибизче сиз апаңыздын менен да дуэт ырдагансыз. Аны ошону сахнага алып чыгуу идеясы барбы? Апам жалгыз апам менен эмес, атам менен. Атаңыз менен да. Атам, апам. Үчөөбүз да. Трио турбайбы? Трио. Аякта уже дуэт эмес, аякта трио деп. Бул Кара Балта шаарында эң алгачкы концертимди бердим ошол жакта. Анан кийин эл жакшы, мени жакшы колдоп, аябай жакшы болду. Элдер мындай позитивный отурду, абдан мени колдоп, коштоп келген ырчыларга деле чоң рахматымды айткым келет. Анан бул ата энем деле ырдайт да. Атам тамада деле болуп калат. Анан апам жар менен тойлордон киргизет. Анан баягы чыгармачылык болгондуктан мен ойлойм, эмне үчүн мен ата энем менен ырдабайм. Анан кийин ойлондум да, Төргали деген Казакстандын ырчысы бар, жакшы, абдан жакшы ырдайт, өзү акын, мындай домбура менен ырдайт экен. Абдан жакшы, мындай талантты, жакшы экен да. Анан кийин ошонун ата бала деген ыры бар болчу. Анан кийин мен ошол ырдын обонун эметип, баягы обон ошо ойдон калды, текстти кичине өзгөрттүк. Текстти өзгөртүп, ата эне бала болуп кетти да, аяктачы. Эне деле кошулду да, ошондуктан абдан жакшы, обону жакшы экен, жакшы ыр экен абдан. Анан ошондуктан ошол ырдын обонун алып, эл жүзүнө ошол Кара Балтада концертте ырдадым. Мен ойлойм, Төргали капа болбойт окшойт. Анткени балким бир жактан жолугуп калсак, жакында Казакстанга деле көп выездар бар. Ошондо бирде эмес, бир жерден жолуксам, уруксат сурап калам го дейм. Түшүнүктүү. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу көптөгөн суроолор келүүдө. Четинен тааныштырсак, аягы 53 менен аяктаган абонент Адилет мырза үй бүлөңүз жөнүндө айтып бере аласызбы дейт, үй бүлөңүз тууралуу. Ошол ата энем чыгармачылык деп айтып кетпедим. Анан апам болсо кыргыз драмды бүткөн. Атам средний образование менен эле ошол чыгармачылык менен ылычы болуп сыяктуу болуп жүргөн. Анан карындашым бар, жалгыз бир карындашым бар. Сокулуктан болом. Кызыл Туу айылы Токпай, Кызыл Туу айыл өкмөтү Токпай айылынан болом.
сол томун чисто чүйлүкмүн Жакшы. эле бөлүнүп салган. Жакшы жооп болду окшойт э. Кийинки суроо аягы 89 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы? Менин балам Ак Тилек, кызым Акмөөргө каалоо тилек айтып коюңузчу дейт. Ак Тилек, Акмөөрбү? Ооба. Кутман таңы менен ар дайым бактылуу болгула, өмүрүңөр узун болсун, келечекте эң алдыңкы адамдардын бири болууна биз тилектешпиз. Менде мындай суроо пайда болду. Ошо Адилет мырза айтсаңыз, кыргыз шоу бизнесинде Адилет Азимов деген ысымды каттоого канча убакыт кетти? Ой. Көп эле го деп ойлойм, анткени мен бул чыгармачылыкка киришкенде баягы ата-энем деле өздөрү мага эч кандай аралашкан жок. Мен Курункеевде окудум музыкалык училищада. Анан кийин азыр консерваторияны аяктадым буюрса. Анан дагы бир жака тапшырып атам азыр. Дагы бир национальныйга тапшырып атам буюрса. Эми өмүр бою ырдабайбыз дегендейчи. Анан сыр эмес да булчу. Анан бул ысымды мен канча жыл болуп калды? 2012-жылдан баштап конкурстарга катыштым. Ошо Кадыртүн, анан кийин Кадыртүндөн кийин Make in Asia, анан Астанадан Шамшык Калдаяков. Ошол жактан бүт жакшы бүт алдыңкы месталарды уткандыктан бул ысым ат пайда боло баштайт экен да. Эч кандай мага финансовый эч ким мындай спонсорский помощь мындай колдоо болгон жок. Бир эле ушул конкурстарга баратканда аю компаниядан колдоп беришти. Анан кийин биздин ушул Сокулуктун акимдери колдоп беришкен. Мындай шоу бизнеске баягы клип, анан анан ушундай жакка эч кандай колдоо көргөн эмесмин. Ошого мен абдан капамын, таарындым, кеттим деп эле. Тамаша. Негизи бул адам өзүнө гана ишениш керек экен да бул жашоодочу. Анан ата-энесине. Анткени бирөөгө ишенсең, ошол адам ар дайым бирде эмес бирде сени ошол подводить этет экен да. Анан кийин ошон үчүн ойлойм. Айтасыз. Түшүнүктүү. Ал эми бул жакта бизге WhatsApp аркылуу аябагандай дагы сизди ырдатууну суранышууда. Элдин баары эле сизден сүйүүгү чумай деген чыгармаңызды суранып жатат. Бул жерде аягы 89 менен аяктаган абонент сүйүүгү чумай деген чыгармаңызды кыздарым аябай жакшы көрөт, ырдап бериңизчи дейт. Дагы бир чыгарманы сизден суранып калалы. Ошо кыздарыңыз абдан жакшы көрөт экен, ошон үчүн ырдап берейин. Жок, бул жанагы Instagram баракчасынан деле ачып калабыз да. Ошону ачып калганда эле эме башталат да. Ушу же айбулбулум, же сүйүүгүчү ушуларды ырдап бериңизчи. Түзөп бир ачасың го Instagramда. Ошону эле ырдап берчи. Анан бир 10 мүнөттөн эле кайра эле ошону ырдап берчи. Анан 5 мүнөттө. Мели эми баягы биз эл мененбиз. Анткени ушул чыгарманын баарын эл үчүн жаратат экенбиз, ошон үчүн сүйүүгүчү деген ырды ырдап берели. Минусовкасы бар беле? Минусовкасы да тамаша бул. Бир көргөндө калдым жактырып, сүйөм десең сен коңашыгып, махабаттын төгүп жамгырып, дайралып агып мас кылып, алабалдан такыр кете албай, ананы кантем, арбап алсаң мен аязыгырып. Сүйүгүчүм ой, ананы кантем, арбап алсаң мен аязыгырып. Сүйүгүчүң ай, сүйүгүчүм ой, сүйүгүчүм ай.
баракелде. Эң сонун асаматсыз. Бул жакта WhatsApp'тан келген каттарга кезек берсек, Адилет байке, сиздин канча клип жана канча ырыңыз бар дейт? Клип 75 клип бар где-то. Биз баягы мен айта кетсем, мындай таланттуу адамдар кичине жалкоо болот экен да. Өтө эле жалкоо болот экенбиз. Бизди түртүп, монтуп, артыстан бир бычак менен сайгылап турбаса кыймылдабайт экенбиз. Көбүнчөсү мына азыр көп эле аябай таланттуу балдар жүрөт да жөн элечи. Жөн эле. Анан кээ акырындап мындай слабый голостор аракеттери көп экен да ошондой адамдардынчы. Тырыш болушат. Таланттуулар меники болот деп. Анан кийин ошол меники деле ошондой болот. Мына канча жылдан бери азыр санап берейин. Төрт эле клип бар экен, элестетип эле. Мен баягында бир жерге барып, клипмейкерге барсам, бир кыз отуруптур, атын айтпай эле коеюн. О, Адилет байке, кандайсыз? Жакшы, жакшы. Анан кийин сизден канча клибиңиз бар деп атпайбы? Ушундай суроо берет анан. Ушул клипке эле келгенде эле ушу клип тарттыра албай калам постоянно. 4 эле клибим бар десем. Менде канча клип бар билесизби деп атпайбы? Канча клип бар десем, 9 клип бар деп атпайбы? Бирок ушул мен баягы мындай өзүмдү эметкен жерим жок. Чындап айтканда 9 клиптин бирөөсүн деле көрбөптүрмүн да, чынын айтсам. Ама, например, Мирбек Атабеков, Арсен, там ушундай байкелерибизден клип чыкканда обязательно мындай ал клипти көрөм да, мындай көрүнөт да өзүчү. Анан бул кыздын бир деле клибин көрбөптүрмүн да. Бул баягы өзүмдү баягы дагы бир жолу айтайын. Бир эме айткым келбейт. Ошон үчүн тиги кыз деле туура түшүнөт окшойт. Мен чындап айтканда көрбөптүрмүн. Анан буйруса эми 5-чи клип чыгат дуэт менен. Ошол Гүлнур эжеге чоң рахмат ушундай клипти каржылап берген үчүн. Бул жакта WhatsApp'тан келген суроо бар экен, окуп кетсем. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Адилет байке, талантыңыз өркөндөй берсин жана качан үйлөнөсүз дейт. Где-то бир жумадан үйлөнөт окшойм мен. Бүгүн кеч болуп калды, эртең үйлөнөм деңиз. Эми бул суроону көп берип баштады. Мурда мага берчү эмес, бул 18, 21 жаш, 20 жаштарымда бул суроону эч ким берчү эмес. Азыр мына 24кө чыгып, 25ке чыгайын деп калдым. Ушул суроону көп берип атат. Туура бул суроону бериш керек негизи. Анан кийин Кудай буйруган күнү үйлөнөм. Бир жакшы мени ар дайым түшүнүп, ата-энемди сыйлап, ысык чайын убагында берип, мени жакшы тосуп алып, аябай сыйласа, мен 2 эсе сыйлаганга аракет кылам. Кудай буйруган күнү үйлөнөм. Эң сонун. Адилет мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте биздин телекөрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулап, шаңдуу үн сөз бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Сиздерге деле чоң ыраазычылыкты билдиргим келет. Ушинтип эл менен сүйлөштүрүп, эл жүзүнө бизди түз эфирде байланыштырып атканыңыздарга сиздерге деле абдан ыраазычылыкты билдирем. Баарыңыздарга Пирамида жамаат телекомпаниясына баарына чоң ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кыргыз элиме деле ден соолук каалайм. Баарыңар ден соолукту анткени ден соолук мына мен кичине ушул ооруп калганда түшүндүм да. Кичине эмес, катуу эле оорудум. Ошо баарыңыздарга дагы бир жолу салам. Кутман таңыңыздар менен. Чоң рахмат. Ушундай жагымдуу маанайда ден соолук каалап, биз дагы сиздер менен коштошобуз. Сөзсүз түрдө убакыт учкан кош, биз сиздер менен коштошпойлу, дагы да болсо сүйлөшүп отура бербекпиз, дагы да болсо кызыктуу конокторду чакырып сиздер менен маектешип отурмакпыз. Бирок убакыт деген убакыт экен, кантип 2 саат учуп өтүп кеткенин да байкабай калдык. Акыркы 2 саат бою кызматыңыздарда Алина Бегалиева жана мен Амирбек Исмаилов болдум. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.